эл билгендерден боюнча ушу Максат Шакиев эле болбосо, бирок көпчүлүк жаңы жүздөр. Башка партиялардан айырмаланып, бияктан лидер өзүнүн кабинетинде отуруп алып, списокты формировать этпейбиздир. Элдин арасында мындай элдин атына төбөсү элине көрүнгөн, артында электораты бар, улакчы деле чыгып калышы мүмкүн жаңы жүздөр. Мен өзүмдүн принцибим ошондой да, уктап жаткан 2 миллион калкты ойготуш. Мындай подход кылыш керек да. Алдыңкы шайлоодо сатылбайт деп сиз эмненин негизинде айтып атасыз да? Буга чейин дагы мындай да сүйлөчү эмесмин. Анан азыр мына ушу саясатка байланыштуу сүйлөп да калдык да. Жаңы жүздөр менен келаткандан кийин биз өзүбүз жаңы жүздөр деп Ордо саясий партиясынын желегинин астында чогулабыз да барыбыз. Мен сизди жакындан мындай тааныгым келип атат да. Ордо жаңы түзүлгөн партиянын лидерисиз. Алгач партия, андан кийин өзүңүз тууралуу маалымат берип кетсеңиз. Мен 1984-жылы Бишкек шаарында төрөлгөм. Мындай эле жеке жумушчулардын үй бүлөсүндө төрөлгөм. Ошо бүгүнкү күнгө чейин кылынган иш сапарларым бала кезден эле мектеп курагында эле 4-5 класстан бери эле мындай иштеп келе жатам. Анткени ошо 90-жылдардын баштарында бул Кыргызстандын Союздун тарашы, Кыргызстан жаңы жолго турушу, ошонун баары келип, албетте мындай көпчүлүк кыйналган замандарды баштан өткөрүп, өзүбүз туруп, анан ушу техникумду бүткөм. Андан кийин заочно политехти, ушу инженер байланыш кесибинин ээсимин. Буга чейин эң алгачкы кадамдарымды Кыргыз Телекомдон электромеханик кесибинде баштап, андан кийин ушу баскычтарды өтүп келип, соттуу компанияларда иштеп, андан кийин кандайдыр жеке бир ишкананы жетектеп, анан саясатка байланыштуу 2019-жылы ушундай Ордо деген саясий партиясын негиздеп, ошого байланыштуу мындай саясатка аттандык. Жана айтмак жүгүр, саясат менен алек болбосоң, саясат сен менен алек болот дегендей сөз ошо бүгүнкү күндө Кыргызстандын кырдаалы мисалы кандайдыр бир саясатка түрткү берди. Анткени деген ошо келечегибиз мынакей. Ошо азыркы күндө ошо биздин муун, мен ар дайым айтып келе жатам, бул 2020-жылдагы саясий тиреш бул жоң гана саясий тиреш болбойт, бул эки муундун ортосунда чоң тиреш болот. Анткени деген Кыргыз элинин жетишкендиги, эгер жаңы жүздөрдү көрө турган болсо, мындай жаңы жүздөргө мындай шайласа, жаңы жүздөр келе турган болсо, бир Кыргызстан үчүн бир чоң реформалардын негизги принциптеринин бири болот деп айтып келе жатам. Эмне үчүн биз Ордо деп аталганын себеби да көпчүлүк мындай башка партиялардан деле сунуштар келген. Анткени ал партиялардын мындай лидерлери менен жекеме-жеке сүйлөшүп, алардын ой максаттарын көрүп, угуп, бул баягы эле эски эле система. Бийликке жетиши, албетте ар бир саясий партиянын мындай саясатта орду бул бийликке келиш да. Алардын негиздеши бул эски эле бир системанын артынан эле мындай жүгүрүүнүн эле ой максаты болгон. Андан кийин мен өзүм жана башка дагы ушу өзүмгө окшогон Кыргызстаныбыз кайда бара жатат, келечегибиз кандай болот, мындай өзүбүздүн балдарыбыз, эмне үчүн биздин уулдарыбыз, кыздарыбыз чет жакта окуш керек? Эмне үчүн биз чет жактан кандайдыр бир медициналык көз карашты медицинага таянышыбыз керек? Эмне үчүн биздин балдарыбыз өздөрүнүн илим деңгээлинин баарын чет жактагы компанияларга коюш керек? Бул боюнча атайын менде суроо бар. Өзүнчөчү атайын биз бүгүнкү күндө чындыгында четтен издеп калдык да. Ошо билим берүүнү, акча табууну, медицинаны бул боюнча өзүнчө сурайм азырчы. Ага чейин партия жөнүндө сүйлөшүп кете турган болсок, партияда мен бул жаңы түзүлгөндүктөн мен билишим боюнча эски мындай жүздөр жок, жалаң жаңы жүздөрдү көрүүгө мүмкүн экен. Алардын арасынан элге таанымал болгон кимдерди айтып кетип атасыз? Мен билишимче Максат Шакиев бул партиянын ичинде, ушундайбы? Биз ушу эл билгендерден боюнча ушу Максат Шакиев эле болбосо, бирок кандайдыр бир негиздерден биз өзүбүз айтканбыз да. Мындай эгер артынан мурунку саясатта жүргөндөр, бирок артынан кандайдыр бир мындай сөз ээрчибеген, коррупцияга бир малынган эмес,
Бирок ошондой саясатчылар болсо биздин арабызга кошконго эми кошобуз. Бирок көпчүлүк жаңы жүздөр. Бирок жаңы жүздөр болгондо булар ар бир өзү кандайдыр бир кесиптин ээси да. Мындай айтмакчы, кыргыз элибизде айтат эмес, бул эмне кылды эле, саясатка кантип аттанат эле деп. Бул өзүнүн тармагында чоң кесипке ээ болгондор. Биздин арабызда мындай технический науканын докторлору бар, кандидаттары медицинский жактан бар. Ушулардын негизөөчү көп инсандар көп да арабызда. Бирок бул кесипте өзүнүн кесибинде адискөйлүгү бул башка, бирок саясат такыр башка бир жол, эки башка жол. Бул экөөнү алар кантип бириктирип, ошондой эле артынан электорат топтойт. Биз эми дагы бир мындай элге айтып келе жатабыз. Бул партияны түптөгөндөн баштап эле башка саясатчы, башка партиялардын айырмаланып, бияктан лидер өзүнүн кабинетинде отуруп алып, списокты формировать этпейбиз депчи. Биз тандоону элге койдук деп. Эл өзү көрсөткөн инсанды биз өзүбүздүн тизмебизге кошобуз. Андан кийин көпчүлүк суроо берет да. Силер деген эл деген кандай критериялар менен ушу шайлоочу эме кандидаттарды негиздейсиңер, түптөйсүңөр дегенде биз айтып атабыз, эми биз деген туура айтып атабыз. Анткени элдин арасында мындай элдин атына төбөсү элине көрүнгөн, артында электораты бар, улакчы деле чыгып калышы мүмкүн. Бирок кандайдыр билими жок. Бирок биз бул эл тараза деп коет да. Эл өзү көрсөтөт да. Биз көпчүлүк жолугууларга барып атабыз. Анткени аксакалдар отуруп сүйлөшкөндө деле, мисалы бир айылдан бир жигитти коюп атышса, бир райондон, анан экинчи айыл, ушинтип булар өздөрү критериялар менен эл өзү эле тандап атат. Мисалы жакшы, күчтүү инсанды мындай айтып атат да, мына ушу өзүбүздүн уулубуз, бизге ушу өзүбүздүн районубузга, өзүбүздүн айыл өкмөтүбүзгө кандайдыр бир чоң жардамы тиет. Анткени буга чейин бул эл арасында иштеп келе жатат. Бул арасында көпчүлүгү кандайдыр бир мурунку иштеп кеткен айыл өкмөттөрү, же акимдер, же тиги жергиликтүү кеңештин депутаттары, эми ошондой инсандар кошулуп биригип атышат. Сөзүн ачык, эл өзү көрсөтүп жатат. Бирок айрым азыркы күндө жаңы жүздөр да эски саясатчы менен биригип, бүгүнкү күндө жаңы дем, ушул сыяктуу биригүүлөр да пайда болуп атпайбы? Алар менен сүйлөшө келгенде мондой дейт да, жаңы чыксаң көпчүлүгү шайлабай коет дейт да. Ошондуктан кайра эле шайлоочу барып, бар мен берген добушум бул өтпөй калат деп туруп, кайра эле эски жүздөргө берип коет. Ушунун эсебинен биз кошулдук дегендер да бар да. Сиздерде мындай бир коркунуч жок, Бизде андай коркунуч жок, анткени деген азыр элдин талабы, жаңы жүздөр. Мен өзүмдүн принцибим ошондой да. Эгер ар эл көпчүлүк өнүп калганда, мен деле өзүм саясатчы, өзүм координаторлорго, агитаторлорго айтабыз да, ар дайым элечи. Мынакей шайлоодо мындай общий мындай тизме боюнча канчадыр бир 1,5 миллион адам 3,5 миллион регистрация болсо, 1,5 миллион шайлоого катышат. Анын ичинен кандайдыр бир 600-700 миңдин добушу менен эле Кыргызстан 6,5 миллиондун калкынын келечеги чечилип калып атпайбы? Анан бизге азыр басым жасай турган нерсе бул 2 миллион, уктап жаткан 2 миллион калкты ойготуш. Именно буларды идейно жана жүрөгүнүн нерсесин, жүрөгүнүн ичине кирип, ошолорду ойготуп чыгыш бул биздин милдет. Жанагындай жаңы жүздөр, эски саясатчылык ошону түшүнүп атам. Эми булар деген эми канча жылдан бери саясат келе жатат да. 2015тен бери алсак, ар бир партиянын өзүнүн жанагындай жергиликтүү жерлерде өзүнүн координатору бар, агитаторлору бар. Эми аларга эле барып басым жасабаш керек да. Биз башка жаңы жүздөргө алып чыгыш керек. Жаңы жүздөр деген жаңы координаторлор болуш керек, жаңы ошолдук агитаторлор болуш керек. Алар элге мындай подход кылыш керек да. Анткени деген биз баарын мындай акча жүзүнө байланыштырбаш керек. Анткени могу азыркы күндө мындай финансылык идеология түптөлүп калбады көпчүлүгүндөчү. Биз ошо нерсени, мындай стереотиптерди мындай бузушубуз керек да. Эл өзү талап кылып атат да. Ой, кандайдыр бир акча каражатка сатылбай, келечегибизди мындай туура жолго алып барайлык, туура тандоо жасайлык дегенчи. Бул эми азыр ар бир элдин деле аң сезимине жетти да. Шайлоого келгенде добушун баары сатат да. Могу алдыңкы шайлоодо бул сатылбайт деп сиз эмненин негизинде айтып атасыз да? Бул эми элдер менен жолугушуу негизинде көпчүлүк биз деле мындай айрым аймактарга чыгып жолугуп, элдер менен жолугуп, элдер менен сүйлөшүп келе жатабыз. Эми албетте алар деген айтып атат, эми баары эле 100% добушун сатат дегенге биз алыс болушубуз керек.
Анткени эл өзү дагы жетилип, эл өзү да түшүнүп атат. Анткени өзүңөр деле карап көрсөңүз, азыр аймактарда көпчүлүгү мындай жаш муундар. Алар ынтымак коом түзө калышып, кандайдыр бир айылына көп мындай эме кылгандар да, жардам кылып, айылын көйгөйүн чечип жүргөн эр азаматтар, район деңгээлге чейин көтөргөндөр, алар көп албетте. Алар деле айтып атпайбы? Алар менен көпчүлүк жолуулар болуп атат, биздин партиялар келип мүчө болуп туруп атышат, күндөнгүгө кошулуп атышат, күндөнгүгө көбөйүп атышат. Алардын аң сезими ошол эле болуп атпайбы? Эч кандай мындай биз эскилерден тажадык, эскилер келбеш керек депчи. Анан жаңы жүздөргө биз муктажбыз депчи. Анткени түшүнүп атат. Эскилер менен кайра эле келип, мына шайлоонун астында бал таптуу сөздөрүн кайра эле угуп алып эле иш жүзүнө келгенде эле иштей албай калат да. Программаларын ишке ашыра албайт, иштете албайт. Көпчүлүк айтылган, саясатка келгенде деле ар кайсы өтө турган партиялар менен мага деле ошондой сөздөр келгенде, эми өзүң партияны тартыш бул өтө оор болот, өтө кыйын болот, капчык каражат көп кетиш керек. Негизинде анын баарын угуп отуруп, эмне кыласың, башка мындай өтчү эле партиялардын арасында кошулуп эле, өтүп эле келиш керек депчи. Мен аларга альтернативинде суроо берем да, кайра элечи. Сиз келесиңер. Сенин голосуң 20-15-тин арасында эч кандай деле добушуң чечпейт да. 5 жыл отуруп, 5 жыл унчукпай отуруп, 5 жылдан кийин депутат аттуу болуп, андай эмне кереги бар депчи. Биз келгенге жарата бир жаратмандык болуш керек да. Ар бир саясатчы жаратмандык мындай бир эмесине мүнөзү болуш керек да. Келди ошонун ишке аткарыш керек ар бир программасынчы. Электоратты кызыктыра турган Ордо партиясында кандай программа иштелип чыккан да? Бизде кандай электоратты кызыктыра турган, биз эми бул шайлоого башка модель менен келебиз да. Өтө эле. Биз эми кандай элдин жүзүнө мындай азыркы күндөн баштап чоң нерселер, программалар иштеп чыгып атат. Эл ойгоно турган. Бул негизи программалар көтөрүп чыгабыз да. Эми ал шайлоого карата уже жакынкы арада эле соц тармактарда, телевидение бүт баарын жайып баштайбыз да. Конечно, азыркы күндө мындай официально старт бериле элек. Ага байланыштуу мындай акырын элдин жүрөгүн ойгото турган кандайдыр бир көп программа негизде социальный ролик болобу, эмне болобу, ошолорду алып чыгабыз. Айтайын дегеним, сиздер эмнеге басым жасайсыздар да? Эми биздики мындай болот. Программаңыздарда биз 4 направленияга багыт жасайбыз. Бул сот системасын акыйкаттуулугу, адилеттүүлүгү чечилиш керек албетте. Бүт мыйзамдар так аткарылыш керек. Экинчиден бул бизге билим берүү. Үчүнчүсү биздики ошо саламаттык сактоосу. Андан кийин ошо төртүнчүдөн биз өзүбүздүн мындай ишкерлер үчүн өзүбүздүн продукциябызды Кыргызстан дүйнө жүзүнө таанытуу да. Ушундай нерсе көпчүлүк мына модельдер болуп, албетте. Сиз жана да сөз башында айтып калдык да, бүгүнкү күндө Кыргызстанда биз өзүбүз көп нерсени сырттан издеп калдык да. Ошо билим берүү дедиңиз, саламаттык сактоо дедиңиз. Ошондой эле башка жактан акча табуу, ушул сыяктуу нерселерге келип такалып калдык да. Бунун эң негизги себептери эмне деп айтасыз да сизчи? Анткени бизге сырттан издеген эң негизгиси бул бизде ушу мындай эме да, качество. Качество бизде количество мындай көпчүлүк болуп атат. Мындай өзүңүз деле карап көрсөңүз, мындай билим берүү тармагында деле азыркы күндө 56 жогорку окуу жайы бар. Бирок алардын мындай деңгээлин текшере турган маяна жок да, эч кандай делечи. Булар бүт баары эле карап көрсөңүздөр, акча эми рыночный экономикада акча жүзүндө чечип калды, бирок качество дегенди унутуп коюштук да. Анан көпчүлүгү эле кетип атпайбызбы бизде? Мындай жок. Мурун деген айтышчы көпчүлүгүчү, чет өлкөдө эмне бар, бияка эле окубайсыңарбы депчи. Кичине атуу болуш керек, Кыргызстанда калыш керек. Азыр кайра анча-мынча байкелдер айтып атпайбы? Кыргызстандын келечеги жок, кетиш керек. Биякта өздөрү уже айтып атат да, анткени деген бүгүнкү күндөгү мындай кырдаал ушуга алып такап коюшту да көпчүлүгүчү. Анан көпчүлүк ушундай нерселер бул түрткү болуп атат да кеткенгечи. Анткени деген мына жаштарыбыз Кыргызстандын келечегин кандайдыр бир көрбөй атышат да. Анан азыр элдин деле карап көрсөк, элдин үмүтү мындай үзүлгөнсүпчү. Баягы эле эски эле саясат, баягы эле эски эле система, баягы эле эски эле жүздөр. Анан биз кандайдыр болсо дагы биз өзүбүздүн мындай ошо элдин ичинде ошо нурду беришибиз керек да элгечи. Эгер биз элди азыр өзүбүз мындай саясат катары, саясатчы катары
же өзүбүз кандайдыр бир ишмерлер болобу кандайдыр боло турган болсо, эгер баарыбыз эми бар да, бирок кандайдыр бир элдер бөлүнөт мынакей. Анан ошо карапайым катмарга биз өзүбүздүн жардамыбызды беришибиз керек да. Биз муну илим жагынан беребизби, билим жагыбыздан беребизби, акча жагынан беребизби, биз жардамыбызды беришибиз керек. Биз ушу элдин ичиндеги өчүп калган үмүттү азыр жандандырышыбыз керек да. Бул ойготуу кандай болуш керек андачы? Мисалы үчүн мен шайлоого катыша турган болсом, татыктуу менин лидеримди кантип тандай алам мен? Эмнеге көңүл буруш керекмин? Биз деген ойготуунун себеби бул ушундай эле болуш керек. Мындай кандайдыр бир кайра эле ушу акча жүзүндө эчтеке чечилбейт. Мына биз көпчүлүк жолугууларга барып атканда, элдин мындай максаты эме болот. Эмне салып бересиңер биринчи? Футбольный поле салынабы же айылдарга бир казан, боз үйлөр ошолор менен алынабы дегенде, биз буларга айтып атабыз: урматтуу калкым, эгер биз ушул эле деңгээлде мектеп, футбольный поле, казан ушундай тура берсек болбойт. Азыркы биздин деңгээлде өтө жогору жака масштабты алысыраак кыргызышыбыз керек. Анткени азыркы күндөгү өзүбүздүн Кыргызстандын мындай дүйнө жүзүндөгү ордун биз табышыбыз керек. Анткени биз өзүбүздү кайра жандандырышыбыз керек. Кандайдыр бир чоң программалардын негизинде алып жүрүшүбүз керек. Биз деген мындай болбойт. Биз мындай кичи майдаланып кеттик өтө эле. Чоң бир эмеге өтпөсөк, масштабка өтпөсөк, бул күндөн күнгө эле бир майдаланып эле. Көпчүлүк айтат да, тиги партия келет, бул партияга биз ишенбейбиз. Тиги саясатчы эч кимге ишенбейбиз. Главное, тиги берсе ала беребиз, бул берсе ала беребиз, анан берип коебуз. Эми андай нерсе уже өзүңүз эле мындай ошол нерсе эмне үчүн үмүт? Бул үмүттүн жоктугу да. Үмүт боло турган болсо, бизди көрүп алып, биздин жүздөрдү көрүп алып, биз менен сүйлөшүп алгандан кийин көпчүлүк айтып атат: мындай кандайдыр бир Кыргызстандын муун өткөн сайын бир жаңы жүз келет, жаңы бир лидер келет. Ошол лидердин артынан биз ээрчишибиз керек дейт. Лидер өзүнөн өзү чыкпайт. Лидерди даярдайт. Лидерди ким даярдайт? Ошол эле элден чыккан инсандар болобу, башкалар болобу, алар лидерди даярдап аны элге сунуш кылат да. Биз негизи ушунун эмесинде максатында алып чыгып иштешибиз керек. Көп нерсени иштеп келе жатабыз. Эми Кудай буйруса мунун баары жакшы эле ишке өтөт да. Антпесе азыркы мына сиз айтып атпайсызбы? Бул күндө жана акча маселеси болгончо, акча маселесинде эле булар эптеп жаңы түзүлгөн партияларга кандайдыр бир шашылып мыйзамдарды киргизип атышат, мындай бөгөттөрдү коюп атышат. Ошонун ичинде мындай жаңыларды алысыратып, шайлоо эмесинде, аренасында жаңы жүздөрдү, жаңы партияларды мындай жок кылышты. Эми туура 200дөн ашык партия бар. Бирок анын ичинен дагы чыга турган партиялар аз да. Мынакей азыркы быйылкы шайлоодо где-то 9-10 эле партия шайлоого барат да. Калган партиялар барбайт. Барып иштеп калсаңыздар, эмнеден баштайсыздар алгачкы ишиңиздер эмне болот? Биз тияка баргандан кийин канча мандат менен барабыз. Мынакей. Эгер көп мандат менен бара турган болсок, эл колдоп кетсе, албетте реформалардан башталат. Албетте баардык системаларда реформа жүргүзүүдөн башталат. Тез арада жүргүзүш керек. Анткени билим берүү жармагында, медициналык жармагында. Анткени азыр көпчүлүк мындай сөздүн ачыгы, мен өзүм мындай кесибим техникалык болгондуктан дүйнө жүзү бүгүнкү күндө нано технологиялар өркүндөп атпайбы? Биз азыркы күндө элементарно эгер образование менен эле жанагы медицинага такап көрсөк, бул жерде бир эле профессия, жана инженер медицина деген жок да. Ал эмне баягы мындай медиктер деле айтып келе жатышат, бул эмне десек, именно жаңы келген оборудованияда мындай иштей турган кесипкөй адистер жоктугу. Ушундай нерселердин баарын биз ишке ашырыш керек, технологиянын баарын алып келиш керек. Санарип кылып бүт баарын өздөштүрүш керек. Анткени бизде санарип деп айтылып келе жатат. Бирок эми санарип деген бул жөн эле компьютерди коюп кою эмес. Буга деген баардык ошого линиялардын баарын алып келиш керек, оптикаларын алып келиш керек, база данных создавать этиш керек. Ошонун баары санарипке кирет да. Ал нерсе бизде азыр иштетилген деле жок. Санарип деген кыйгырып келе жатабыз, айтып келе жатабыз, бирок мындай жеке эле ушу айыл жерлерге барсаңар, элементарно мектептерге кирсеңер, компьютерный класста компьютер жок да. Ошондой да деңгээлчи азыр. Сиздин жана
Facebook'a койгон блог эмеңиздерди да көрдүк. Компьютер ушул сыяктуу жардамдар берип келе жатат экенсиз да. Бул жакшы самал, бул уланат да, ооба, бул жок, бул самал албетте уланып жатат. Анткени бул бир сөз, мындай мектептин активисти айтты да, эми ушул баланын сөзү деген сөздүн ачы мындай келечекте мындай байке катары кайрылып келе жатат да. Айтып атат да, ушул жылда 11 жыл, мынакей 21 кылымда жашайбыз. Баарыбызда смартфон, технологиянын баары өнүккөн дүйнө жүзүндөчү. Анан ал бала айтып атат да, мындай могу мектебибизде дейт, мен компьютер кармап көргөн эмесмин дейт. Мен колума мындай, хотя ошо жана айтмакчы, мышка клавиатура басып, мындай 11 класс бүтүп атам дейт. Ошо бүтүп атканда чоң жогорку окуу жайга барарда да ушундай кичинекей мектебибизде бир компьютер болсо деген сөз айткан. Эми бул действительно да эл ошолордун баарын угуп деле эл ойгонуш керек. Уже кандайдыр бир өзүнүн добушун бир кичинекей кыпындай бир күнүмдүк оокатка мындай сатса дагы сатылбаш керек да. Андан көрө ушулардын деңгээлин кичине көтөрүш керек. Биз өзүбүздүн келечегибизге платформа, фундаментибизди куюшубуз керек да. Анткени туура саясатта ар бир саясат жыл сайын 5 жыл сайын жогорку кеңеште мындай саясий тиреш боло берет. Жаңы муундар өсүп келе берет. Мынакей. Мен деле 5 жыл мурун кандайдыр мен саясатка эч кандай бир кызыгым деле болбосо, мына 5 жылдан өттү, 5 жылдан мындай жетилип, азыр ошо эски саясатта мындай таймашканга даярбыз деген сөз да. Эми эртең деле биздин артыбыздан кийинки өсүп келаткан бир муун биз менен дагы мындай эртең келип калсак саясатка, биз менен да талаша турган бир альтернативный көп идеялар менен чыгышат. Эми бул мындай азыркы күндө байкап көрсөк, мурунку мындай депутаттар болсун, парламенттик башкаруу болсун, интеллигенттер аябай көп болчу да. Бүгүнкү күндө ал жок эсе да. Биз муну кайрадан кантип, мисалы сиздердин ошол эле эмеңиздерде интеллигенттер барбы? Биз буну кайрадан кантип жандандыра алабыз? Биз эми эң башында эле ушу партияны негиздеп баштаганда эле биз ар дайым интеллигенцияга мындай басымды койгонбуз да. Анткени могу 2015-6 чакырылыштын депутаттары бул интеллигенцияны совсем эле мындай түп тамыры менен жок кылды деп айтса болот да. Анткени бияктан жана финансовый идеология, акча бардыгын чечет деген эмеге алып келип такап коюшкан да. Азыр көпчүлүгү мындай эметет да, мындай өзүнүн кандидатурасын коюп атса да, мен да анча чечкенде акчам жок дейт да. Бирок илими бар, билими бар. Мисалы көрүп атабыз, мындай идеялары көп, программаларды жазат. Эми алар келсе, албетте мындай парламенттин мындай жүзү да жаңырып, парламент мындай күчтүү парламент болот да. Анткени деген күчтүү парламент болсо мындай мыйзам чыгаруу, аткаруу бийликтери дагы иштеп баштайт да, системачы. Анан ошолордун баарын булар мындай 6 чакырылыш башы эле жокко чыгарып салган да. Бирок биз ошо эле баарыбыз топтоп айтканбыз. Биз эми жеке өзүбүздүн амбиция болбойт. Кандайдыр бир эгер бизден да күчтүү инсандар чыга турган болсо, арабыздагы башка эмелердин арасында, биз ошолорго орунду. Бирок азыр биз элитаны сиз айтып кетти, элитада азыр бара турган, анын артынан ээрчип турган эмелер жок да. Биз аны кандайдыр өбөлгө өзүбүз түшүш керек да. Ар бир партия өзү ошо элитага өбөлгө түзүп бериш керек, ошолорду алып келиш керек да. Эгер ал балким кеңеш алып турасыз да. Эми кеңеш алып эмет, эми албетте азыр кеңешчилер деле ошо эметип атат, бирок биз алып келгенге аракет кылабыз. Анткени айтып атабыз, жаңы жүздөрдө эле шагыраган, эми өзүң жаш болгондон кийин жаныңда эми жаштар чогулат экен деген сөз бар эмес беле. Ар бир муундун өзүнүн мууну бар дегендей. Ошо элиталарыбызга деле айтылып келе жатат, бирок келет алар албетте. Биздин аз күндө чыга турган болсо, тиги биздин кандидаттардын арасында көрөсүңөр да элиталар ким болот экенинчи. Бир аз изилдеп карап көргөндө көбүнчө мындай түндүктөн болуп атат да, сиздердечи бүгүнкү күндө жалаң эле түндүк менен чектелип калып аткандай болуп атасыздар да. Түштүктөн барбы бүгүнкү күндө сиздер менен ушул тизмеде жүргөн? Түштүктөн эми бизде жигиттерибиз бар көп эле. Бирок эми алар кандайдыр бир жакын арада алардын арасынан эми чыккандар бар, бирок эми бизде азыр дагы мындай селекция, отбор деп коет. Тайыл отбор болуп атат да. Ошо биз деген эми элге чыкканга жараша кичине мындай жакшы жүздөр, күчтүү элита, ошолор менен биз жакшы жумуш алып барабыз, ошолордун негизинде алып чыгып атабыз да. Анткени чыгып атышат, бир райондон 2-3төн чыгып калып атышат, бир райондон бирөө да чыкпай атышат. Бирок биз ошо балансты түзүш үчүн
биз ар бир райондон кайра бар иштелип чыгып атат да. Анткени бир райондон, чоң райондон эми 2, 3, 4, 5тен кандидатты албетте чыгат өзүбүздүн партиябыздын атынан. Анткени дегенде чоң райондор көп да. Чоң райондо болгондо да тияктан голос чогултуш да кыйын болот. Албетте биз эми райондорду алып койсок, көпчүлүк райондор бөлүнөт. Мындай Верхний район, Өйдөңкү район, Ылдыйкы район деп, анан бири-бирине мындай тааныш, изилдеш, ушундай нерселер көп азыр ушундай иштер жүрүп атат. Бирок эми буюрса бир 70% чечилип калды да кандидаттарыбыз. Түшүнүктүү. Сиздерге мындай биригүү боюнча эч сунуш түшө элек азыр, э? Жок, көп эле түшкөн, бирок биз эми башка күчтөр менен биригебиз дегендей ой максаттарда жок, биз өзүбүз эле барабыз. Анткени жаңы жүздөр деп келип атканда, биригебиз деген бул эски саясатчылар. Жана сиз буга чейин айтып кетпедиңизби, жаңы дем деп. Ошондой эле болот да, мындай биздин жүзүбүздүн артыбызда эски саясатчылар тууралуу эле келсе, кайра бир элдин кандай гыжырын кайра алып келет да. Эми ошол эле да. Чөгүп бараткан кайыктын капитанын алмаштырып, ичиндеги ошо составы ошол эле деген андай болбойт да. Биз эми жаңы жүздөр менен келаткандан кийин биз эми өзүбүз жаңы жүздөр деп Ордо саясий партиясынын желегинин астында чогулабыз да баарыбыз. Чогулуп ошо желек менен эле барабыз. Эми бул жаңы түзүп аткан партияда көпчүлүгү дагы деле биле элек болушу мүмкүн да. Жаңы жүздү издегендер да көп да. Жаңы жүзгө кошулалы дегендер да көп да. Сиздерди, мисалы, сиздер партияңыздарга кошулуш үчүн кандай критерийлер керек да? Биз ошо бизге кошулам деген саясатчылар ар дайым ачыкпыз. Ар дайым келип биздин арабызга кошулсаңыздар болот. Келиңиздер, баарыңыздарды күтөбүз биз ар дайым. Эми ошонун негизинде биз жанагындай критерияларды жогоруда айтып кетпедимби? Эми ошол негизде карайбыз да дайымчы, ар дайым. Бирок биз ар дайым ачыкпыз. Кайсы саясий күчтөр болобу, кыймылдар болобу, биз аларга ар дайым ачыкпыз. Анткени деген мына биз өзүбүз жаңы муун болуп алып, жаңы муундарга, кимдерге болсо биз ар дайым ачык болобуз. Эми өзүбүз менен бир тил табышып келишкенге ар дайым макулбуз да. Азыр эми могу шайлоонун таза өтүшү канчалык деңгээлде ынандырыcı болот да? Буга чындап таза өтөт деп айтса болобу келе жаткан шайлоону? Эми шайлоонун таза өтүшү кандай болуш, бул элди саясатчылар кантип, биз ошо өзүбүздүн колдоочуларыбызды, шайлоочуларыбызды кантип жеткирип алабыз. Анткени деген биз өзүбүздүн мүчөлөр, ошо шайлоо участогунда иштегендер кандай деңгээлде иштешет. Аны эми албетте биз өзүбүз максат кылабыз, баарына жеткирип, түшүндүрүп алып келиш. Эгер ошол жерден туура татыктуу иштеп кете турган болсо, эми албетте шайлоо өтөт да. Кандай өтөт, эми албетте шайлоо оюндары башталат, андан көрөбүз да шайлоо кандай өтөт экенин. Эми мен бир аз жеке өзүңүз тууралуу да мага кызык болуп атат да. Сиз өзүңүз канча тил билесиз? Мен өзүм мындай кыргыз тили, орус тили, андан кийин англис тилин мындай разговорный сүйлөшүүгө, баарлашууга билебиз. Канча балаңыз бар? Мен өзүм 3 кыз тарбиялап келем. Өзүм болсо 3 бир тууганмын. Жеке бизнесиңиз барбы? Эми буга чейин жеке бизнесим бар болчу, бирок эми ошо саясатка байланыштуу бизнести башка өзүмдүн мындай партнерлорум чогуу иштеп келгенбиз. Эми ошо партнерлор өздөрү иштеп атышат. Эмне менен алектенет элеңиз? Эми биз ошо байланыш тармагында мындай ошо негизде иштейбиз. Байланыш тармагында мындай кандай бир эми оборудованиялар чогултуп, ошо сотовый связь жагында да. Саякаттарга чыгып турасыз да? Барып турасыз. Эмнелерди алып келесиз, мисалы, саякатка чыккан кезиңизде? Эмнелерди өзүңүзгө аласыз? Ошондой эле өлкө Эми биз мындай да, көпчүлүк кыргызстандыктар саякатка чыгабыз да. Анан көпчүлүгүнөн сурайм, саякатка чыккандардын калп айтпайм 90% саякатка чыккандар мындай айтат да, биз бияка мындай имараттарды ушу жашоонун көргөнү келдик деп элечи. Мындай кандайдыр бир ал ошо саякатка барган мамлекеттин бир тарыхын изилдеп,
каада салтын изилдеп деген көпчүлүгү жок. Көпчүлүгү мындай саякат эс алууга чыкканда ошо имараттар жүзүндө. Эми албетте башка жактан келгенден кийин өзүңдүн мамлекетиңде биз качан 30 жылдан бери эле ошо талкаланган киши басчу тротуарлар, талкаланган жолдор ушулардын баары качан өзгөрөт, качан биз тагы мындай түз жолдордон, татынакай жарык жолдордон базабыз дегендей тазалык ошонун баарын албетте мындай жүрөк каалайт, ошонун баары ушундай болсун деп, ушундай ниет болсун, жаңы эмеге өтөйлүк депчи. Канча өлкөлөргө барып саякаттадыңыз? Көп эле барып келдим. Көп жерлерге. Көп эле жерге барып келдим. Жумуш боюнча барып келдик, саякат боюнча барып келдик. Кандайдыр бир өзүбүздүн билимибизди көтөрүлүп деп мындай окууларга барып келгенбиз. Эми биздики көбүнчө мындай техникалык база болгондуктан дүйнө жүзү жана эмне үчүн айтып кеттим, күндөн күнгө технология, техника өнүккөндөн кийин биз дагы ошо техникадан калбайлык деп ар дайым өзүбүздү мындай окутуп, үйрөтүп дегендейчи, изилдеп отурабыз да жаңы технологиялар боюнча кантип иштеш керек экенин. Эми мен могуну байкадым азыр сиз менен сүйлөшүп, баарлашып отурупчу. Сиз дагы көбүрөөк мындай так илимдер менен калып, бирок саясатчы деген дагы көбүрөөк сүйлөш керек да. Дагы көбүрөөк элди артынан ээрчиш керек, дагы көбүрөөк тил менен иш кылат да бул кишилерчи. А сиз болсо андайды мен көп байкай албай атам да сизденчи. Буга чейин да бул саясатка 5 ай ичинде шайлоого деген азыр калды да. Албетте даяр болобуз да. Буга чейин дагы мындай да сүйлөчү эмесмин. Анткени ошо мындай инженерлер көп сүйлөбөйт эмес беле. Анан азыр мына ошо саясатка байланыштуу сүйлөп да калдык да. Эми дагы саясатка дагы 5 айдын ичинде албетте такшалып чыгабыз да. Жетишем дейсиз. Жетишебиз.